Жана семья келгенде ушуга жатышат. Душтори бар, санузел бар. Жалал-Абад санаториясы дарлык касиети бар минералдык суу булактары менен республикага белгилүү. Мында жай мезгили гана эмес, жылдын 4 мезгилинде тең эс алуучулардын агымы көп. Санаторий 347 орундукка ылайыкталган, бирок дартына даба издеп келгендердин катары калыңдап, орундуктарды көбөйтүү талабы келип чыккан. Санаторий эми 40 орунду люкс номерлүү жаңы имарат менен толукталды. Эс алуучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн бул жатакана Айып булак деп аталды. Имаратты курууга жалпы 11 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Жаңы корпус 1 январдан ишке түшүп, эс алуучуларды кабыл алып баштайт. Мындан сырткарыда дагы 40 орунду жатакананын курулушу жүрүп жатат. Бизде жаңа сезон малында жана путевкалар бөлүнгөн маалында болсо көпчүлүгүндө бизде ушул место тартыштыгы туура келет да. 347 орунга биз батыра албай, бирок ушу жакынкы үйлөргө, жакындагы гостиницаларга жатып алып туруп, жалпысынан биз 450-500ге чейин кабыл алган күндөрүбүз болгон да. Ошонун негизинде мына элдердин суроо талабын биз эске алып туруп, ушул улучшенный место, анан кийин орундуктарды көбөйтүү талабы келип чыккан. Ошондуктан ушул жаңы корпусту ачтык деп айта алабыз да. Эс алуучулардын айтымында курорттун шарттары жакшырып, тамак ашынын сапаты да жогорулаган. Мындан сырткары санаторийде дарылоо табигый жол менен жүргүзүлөт. Баткак, физиотерапиялык ыкмалар менен дарылоо эс алуучулардын купулуна толот. Балчыкка жаткырып, уруп коюу муун ооруларына пайдалуу. Курорттун уникалдуулугу да мына ушунда. 10 мүнөттүк киши жатат ошо балчыктын ичинде. Анан через тери аркылуу сиңип, организмге аябай жакшы чоң таасир беришет. Сустав боюнча аябай келгендер жакшы мактап кетишет да, аябай жакшы эффект берди депчи. Ошо основном сустав ооругандарга бул жерге ошол жакшы жардам берет. Балчык именно балчык бөлүнөбүз. Бизге эң биринчиден жүрөк давление оорулары менен бизге болбойт, онкологиялык оорулар менен ооругандарга болбойт. Киста, миома дегендер ошол оорусу барларга болбойт негизи бизде жатканы. Санаторияга келгендердин басымдуусу ар дайымкы туруктуу эс алуучулар. Андыктан кайсы жери кандай болуп өзгөргөнүн байкап турушат. Суу менен дарылоо бөлүмдөрүнүн абалы өткөн жылы жабдыктары жакшыртылган. Мында 40 градус температурада сууга түшүрүп дарылоо ыкмасы жүрөт. Бул процесс сөөк муун ооруларына эффективдүүлүгү жогору. Бул бизде суу, булактан чыккан суу, бул минералдык суу, биринчи источник деп айтылат. Бул суунун составында бир 90% химия элементтери бар. Суук өткөндөргө да абдан жакшы таасыры. Бул сууну бир ванна, мындай ваннада жатып 10 мүнөт. Биз ваннага чыкканда бир 38-40 градус менен беребиз. Анан адамдар 10 мүнөт жатат. Жүрөгү обязательно өйдөдө болуш керек. Келгениме 3 күн болду. Аябай жакшы экен. Таасир берүүсү өтө жогору. Мен бул жакка адам урун келип жүрчүмүн. Постоянно келишке аракет кылышы келип турам. Жакшы, аябай жакшы. Берге келген адам кыйла өзүн ырастап, жакшы акыбалда кетишине мен толук ишене алам. Курорт дарлык касиети бар минералдык булактары менен чет элдиктердин да кызыгуусун арттырып келет. Минералдык суу микроэлементтердин көптүгү менен айырмаланат. Ананда көпчүлүгү бул жайдын абасынын тазалыгы да дартка дары дешет. Санаторийдин аймагында майда булактарды кошпогондо жалпы 8 табигый булак бар. Бул минералдык суулар жер түбүнөн 1800 метр тереңдикте бурголоонун эсебинен чыгарылат. Дал ушул суу жана баткак бул жайдан дартына даба издеп келгендери үчүн. Дарылоодо бул суулар эң негизги ашказан жана ичеги ооруларына пайдалуу. Доктордун дарыларын ичкенде анча пайда тийбей, ушул жерден алып барып келем көбүчө. Алып барып келгенде ошол 3 күн ичкенден кийин өзүнө келип калат, мындай жакшы болупчу. Анан азыр деле ичип көрсөңөр, өзү деле мындай ашказан эмелер жумшап, пайдалуу билинет да. Пайда жагы эми мен өзүмөн байкалып атат, анча жеңилдеп калдым. Өзү эсселмелер оорубайт. Эми эслайымдан келгем. Анча жеңилдеп билинип атат да. Денсаулыкка өтө пайдалуу экендиги билинип атат. Эс алуучу жайдын аймагы 37 гектар жер аянтын түзөт. Анда 300дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Жыл сайын бул жайга 13 миңдей жаран келип эс алып кетишет. Алмагүл Эрке, Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.